Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат, ушул жерде Барат. күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мында спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экендар. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз бүгүнкү чыгарылышта. Новоселияда мигранттар полициядан качып Токойго жүгүрүштү. 576 адам текшерилди. Ленинград облусунда цыган конуштарында рейд, эркектер качууга аракет кылышты. Мигранттар үчүн сим-карта боюнча жаңы жаза 500 000 рубль айып пул же 1 жылга камоо. Володин мигранттар жасаган кылмыш 39% азайды, жаңы жазалар күчөтүлөт дейт. 6 августтан баштап жаңы кылмыш жоопкерчилиги. Орусиянын Ленинград облусунда мигранттарга каршы кезектеги рейд өткөрүлдү. Ломоносов районундагы Новоселия айылында полиция 3 курулуш аянтчасындагы жумушчулардын документтерин текшерди. Рейд учурунда айрым чет элдик жарандар полиция кызматкерлерин көрүп, Токой тарапка качып кетүүгө аракет кылышкан. Полициянын маалыматына караганда операциянын жүрүшүндө жалпы 576 адамдын документтери текшерилген. Алардын 544-ü чет өлкөлүк жарандар. 20га жакын адам Ломоносов райондук полиция бөлүмүнө жеткирилген. Орусияга кирүү жана өлкөдө мыйзамдуу жашоо эрежелерин бузган адамдарга карата административдик протоколдор түзүлгөн. Буга чейин 78.ру басылмасы 46 айдын ичинде Ленинград облусуна Индиядан 7,5 миңден ашык жумушчу келгенин жазган. Чет элдик жумушчулар арасында эң көп талап кылынган кесиптердин бири технологиялык түтүктөрдү орнотуучу адистер. Рейдтердин күчөшү Ленинград облусунда чет элдик жумушчулардын документтерине жана миграциялык мыйзамдардын сакталышына көзөмөл күчөп жатканын көрсөтүүдө. Ленинград облусунда полиция Верхние Оселки, Ковалева, Янина 1 жана Янина 2 айылдарындагы цыган конуштарына рейд жүргүздү. Рейд учурунда 175 турак жай, 315 адам жана 187 унаа текшерилди. Полиция тургундардын документтерин миграциялык жана аскердик каттоосун, ошондой эле жарандык куралдарды сактоо талаптарынын аткарылышын текшерген. Үйлөрдөгү жашоо шарттарына жана жашы жете элек балдардын тарбиясына да көңүл бурулган. Полициянын маалыматына караганда рейд учурунда айрым аялдар кызматкерлердин көңүлүн башка жакка бурууга аракет кылып, рейдти токтотууну талап кылышкан. Ушул учурда бир нече эркек качып кетүүгө аракет кылган, бирок полициянын билдирүүсүндө алардын эч кимиси качып кете алган эмес. Рейдтин жыйынтыгында 6 административдик протокол түзүлгөн. Алардын 4-өө балдарды багуу жана тарбиялоо боюнча ата-энелик милдеттерди аткарбоого, 2-өө аскердик каттоо талаптарын бузууга байланыштуу болгон. Мындан тышкары жарандык куралдарды сактоо эрежелери бузулганы аныкталып, аңчылык мылтыгы, травматикалык тапанча жана 56 даана ок дары алынган. Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча дагы 18 административдик протокол түзүлгөн. Алардын арасында айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаруу, каттоодон өтпөгөн унааларды колдонуу, балдарды ташуу эрежелерин бузуу жана камсыздандыруу полисинин жоктугу сыяктуу мыйзам бузуулар бар. Ошондой эле рейд учурунда унаадан 50 литр күчтүү спирт ичимдиги табылган. Анын мыйзамдуулугу жана келип чыгышы шек жаратып, бул факты боюнча териштирүү башталган. 6 августтан тартып Орусияда чет элдик жарандарга сим-карта берүүнүн эрежелерин бузган байланыш операторлору жана алардын өкүлдөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Жаңы мыйзамга ылайык мындай мыйзам бузууларды мурда 1 жыл ичинде 2 жолу жасап, административдик жаза алган же ушул эле берене боюнча соттолгондугу жоюла элек адамдарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мыйзам бузган адамга 500 000 рубльга чейин айып пул, милдеттүү же түзөтүү жумуштары, ошондой эле 1 жылга чейин эркиндигинен чектөө же эркинен ажыратуу жазасы берилиши мүмкүн. Чет элдик жарандар үчүн сим-карта алуу талаптары буга чейин эле күчөтүлгөн. Оператордун кеңсесине жеке өзү барып келишим түзүү талап кылынат. Бир чет элдик жаран эң көп дегенде 10 сим-карта каттай алат. Мындан тышкары биометрикалык маалыматтар аркылуу идентификациядан өтүү талап кылынат. Сим-карта катталган келишимге телефондун же башка байланыш түзмөгүнүн имейл коду да киргизилет. Эмне үчүн мындай чара киргизилди? Мамлекеттик думанын өкүлдөрүнүн айтымында негизги максат мыйзамсыз катталган боз жана кара сим-карталардын колдонулушуна бөгөт коюу. Бийлик мындай номерлер телефон алдамчылыгында жана жарандардын акчасын мыйзамсыз алуу үчүн колдонулуп жатканын белгилейт. Сим-карта конкреттүү адамдын атына катуу байланыштыруу аркылуу кылмышкерлерди аныктоо жеңилдейт деп күтүлүүдө. Ошентип 6 августтан тартып сим-карталарды мыйзамсыз каттоо жана берүү боюнча талаптар дагы күчөтүлөт.
көрсөтүлөт. Өзгөчө буга чейин бир нече жолу административдик жоопкерчиликке тартылган адамдар үчүн жаза кылмыш жоопкерчилигине чейин жетиши мүмкүн. Орусияда чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар тарабынан жасалган кылмыштардын саны 2026 жылдын биринчи жарымында 39% азайган. Бул тууралуу мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин билдирди. Анын айтымында 2026 жылдын январь-июнь айларында Орусияга келген чет элдиктер тарабынан жасалган кылмыштар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 40% аскатталган. Володин бул көрсөткүчкө акыркы жылдардагы киргизилген чараларда таасир эткенин белгиледи. Алардын бири чет элдик жарандардын өз атына каттай ала турган сим-карталардын санын 10 номерге чейин чектөө. Мындан тышкары алдамчылыкка каршы күрөштүн алкагында мобилдик түзмөктөрдүн, имей коддорунун маалымат базасын түзүү каралган. Бул база байланыш операторлору жана мамлекеттик органдар тарабынан жаңыртылып турат. 6 августтан баштап жаңы кылмыш жоопкерчилиги. Володинин айтымында 6 августтан тартып чет элдик жаранга анын колдоно турган телефонунун имей кодун көрсөтпөстөн сим-карта сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Сим-картаны берүүдө келишимде байланыш каражаты тууралуу тиешелүү маалымат көрсөтүлүшү керек. Атайлап жалган маалымат берүүдө жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн. Мындай мыйзам бузуу үчүн 500 000 рубльга чейин айып пул же 1 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бийликтин билдирүүсүнө караганда жаңы чаралар мыйзамсыз колдонулган сим-карталарды, сим-карта топтомдорун жана телефондорду тезирээк аныктоого багытталган. Негизги максат телефон аркылуу жасалган алдамчылыкты азайтуу жана жарандардын акчасын кылмышкерлерден коргоо. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.